эми аксакал апа катары жаатууну баштап берем. Анан бир эле тамырдан эмес, адамдын бет түзүлүшүнөн карап туруп дагы диагноз койсо болот. Адамдын сүйлөгөн сөзүнөн диагноз койсо болот. Нелер сизди кубантып атат? Эмне кайгыртты? Эмне сыймыктандыңызбы? Жаларды көрүп аябай сезим болду. Биздин азыркы жаштар кыймылсыз болуп жашап жатышат. Ал деген эмне? Кетмен чаппайт, ороо корбойт, залдарга барып көнөгүүлөр жасашпайт. Жөн эле жеп, ичип коюп эле жүрөт. Барып биздеги баягы 60-70 деген аттар коюлбай калат окшойт. Азыр үйлөнөлүк балдар кайрылат да. Атам, апам үйлөн деп атат. Мен сизге имандай сырымды айтайын, менде эч нерсе жок, нөл дешет да. Аялдар эгерде мындай кызып бараткан болсо, анда метрода болобу, автобуста болобу, кайсыл жерде болбосун, ошо кызып баратканда колду жогору көтөрүш керек. Мындай пакетти алабыз, 2 кабат кылабыз дагы. Ушуга бир жарым литрдей сууну куябыз. Сууну куюп туруп, анан асты жалпак болуп калат деп, тарелкага салып, морозильникке салып коебуз. Анын эже ушул кайрылып аткан балдарды кайра калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Климакстан кыйдалгандан аялдар көп ооруга учурайт. Мигрант болгондо гана түзүк болот да. Адам айылында бузук болсо, бул жака келип да бузук болот. Ата-эненин, бир туугандардын, жора жолдоштун, кайын топтун, жолдошумдун, балдарымдын баарынын көңүлүн табам деп жүрүп, өзүмдүн көңүлүмдүн каякта калганын таппай калганмын да. Дарыгерлер эле ооруйт. Шопурлар пешком жүргөндөй. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз маектешме экөөбүз ден соолук тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Видео тууралуу өзүңүздөрдө суроо, ой пикир, каалоо жаралса, сөзсүз комментарийге жазып коюңуз. Ошондой эле каналга каттала элек болсоңуз, катталып коюуну да унутпаңыз. Ал эми бүгүнкү менин коногум баарыбызга белгилүү болгон ар бир чөптүн тилин түшүнө билген элдик дарыгер, тамырчы, ошондой эле дагы көптөгөн өнөрдүн ээси Ташбү Жалиловна эжекебиз конокто. Кутман кечиңиз менен, бизде кеч дагы болуп калды окшойт. Амансыздарбы? Урматтуу ушул берүүнү көргөндөр. Мен сіздерге аманчылык каалаймын. Эже, Москвадагы иш күнүңүз кандай өтүп атат? Сизди мекендештер жалгыздатпай күндө келип акыбалыңызды сурап кетип атышат окшойт. Ооба, мен Москвага көптөгөн мигранттардын чакыруусу боюнча келгенмин. Ден соолук боюнча Кыргызстанга бара албайбыз, өзүңүз келип кетсеңиз дешкенден келгенмин, кайрылышып атат, жардамдарын алышып атат. Ден соолук боюнча эле эмес, мен өзүм менен кабарлашып, чай ичиришип, ден соолуктарды сурап, Кыргызстанды сагынгандар келип кетип атат. Шүгүр, күн кур эмес, кабар алышып турушат менден. Негизи жердештерибиз кайсыл оорулар менен кайрылып атышат азыр сизге? Мен өзүм негизи жаралар боюнча келгенмин. Жаралар псориаз, экзема, лишай, темиреткө, күнч, грибок, ошол жаралар менен жабыркагандар чакырган. Мындан сырткары тамыр кармап, дарттаныктап, кайра кайсы чөптөрдү ичиш керек, кантип дарыланыш керек, ушулар боюнча кеңеш берип атам азыр. Эже, сизди мурда элдик дарыгер катары жакшы таанычу элем. Анан кийин бир видеоңузду көргөндөн кийин, жана макала айтышып видеого тартылган экенсиз жаш кезиңизде. Ошондон кийин сизди дагы башка жактан мындай сөз баккан, сөзгө маани берген, бир чыгармачыл адам катары дагы биле баштадым да. Ошол видеоңузга кайрылып көрбөйлү, качан тартылды эле, эмне болуп тартылып калды эле, канча жашта элеңиз? Мен азыркы жашымдын жарым жашында экен, менде ошол катычы 32 жашта элем. Райондук республикалык иркесе болгондо биздин район катышканда ошо айтканмын, макала каптым
айтканымды көргөндөн кийин көбү кыргыз тилчисиңби деп калышат. Мен өзүм химик биологмун. Анан кээде ушул сөздү макал менен айтып сүйлөп, анан макал айтканга, лакап айтканга кызыгамын. Ошол боюнча айтып калсам керек. Бул эми макал жаттап алгыдай бир ыр эмес, же бир куплет эмес. Макал өзүнөн өзү келет да адамдын оосуна. Ошол ал деле бир адамдын таланты болсо керек. Анан кийин эле жакында эле сиздин жаач экениңизди дагы билип калдым. Адамдын өзүндө бир кандайдыр бир таланттар болуп турат го. Мен ушу кичинемден ушундай бир туура мейлиген жерге тийгизмей ушундай бир өзүмдүн ыкмам бар эле да. Ошонун анан Нурдуска Кадыровнун чакыруусу менен барып жаатып мейлиген жерге тийгизгенден кийин мен алар Салбурун Федерациясына мүчө кылып алышты. Майрамдарда, жолугушууларда аксакал апа катары жаатууну баштап берем. Жаштардан жакшы ататкандар, жааткандар. Бул жаатына да кызыгамын. Анан дагы айтылбай кеткен дагы бир айта турган бир кесибим Келкели журналы бар бизде. Келкели журналын район боюнча чыгара, республика боюнча чыгарабыз. Азыр биз кыйла райондордо чыгарып койдук. Чоң Алай чыкты, Кара Суу, Ноокат, Каракылжа, Кочкор району. Азыр өзгөнүн жакында чыккан атат. Ошол Келкели журналынын түштүк боюнча редактору болуп дагы кызмат аткарамын. Ырдап да коет болушуңуз керек. Ушул жагынан жокмун. Кара сөзгө сүйлөй берем, анан ыр жагынан жокмун. Анан неже сизди тамырчы деп тааныштырбадыкпы азыр? Тамырчылыктагы бир Кудайдан берилген өзүнчө касиетпи же ар бир адам эле үйрөнүп алса боло турган өнөрбү? Бул табыпчылыкты же болбосо тамыр кармап дартты аныктаганды үйрөнө турган кесип эмес да бул. Кудайым ошол касиетти ошол пендесине берет. Аны ошол касиети бар адам гана айта алат деп ойлойм мен. Мен эми өзүм жаштайымдан апама жардам берип жүргөмүн. Апам да тамыр кармап айтчу эле. Азыр мен дагы тамыр кармап диагнозун коюп айтамын. Бул көбүнчө медицинада же болбосо текшерилгенде диагноздору так коюлбаган пациенттер болуп калат да, ошолорду ачкарын тамырын кармап диагнозун аныктап берем. Тамыр кармоо аркылуу кайсы ооруларга так аныктама берсе болот? Же бардык эле ооруларды аныктоого болобу? Ар кимдин касиети ар кандай. Бирөө колу буттан баштап башка чейин кетет да. Мен аныктаймын өпкө жүрөгүнө, боор, бөйрөк, ашказан, ичеги, ушул ички органдар үчүн гана тамырды кармап айтып бере алам. Анан бир эле тамырдан эмес, адамдын бет түзүлүшүнөн карап туруп дагы диагноз койсо болот. Адамдын сүйлөгөн сөзүнөн диагноз койсо болот. Ошондой эле тырмактардын өсүшүнөн диагноз койсо болот. Эми табып ар тараптуу болот да. Ар кимдин өзүнүн өздөштүргөнүнө карата анан кийин ошол пайдаланып жүргөн касиетине жараша диагноз коюлат. Анан ошол сиз аныктагандан кийин ушу чөптөрдүн жардамы менен эле ошол ооруну айыктырса болобу же бул жардам катары кандай таасир? Мен тамырды кармап дартты аныктагандан кийин ошол ооруга кайсы чөптөр таасир этет, кайсы чөптөр айыктырат, аны да айтып берем. Дары чөптөр менен айыгышат. Мына азыр биз аптекага байланып калганбыз. Грипп болсок, же болбосо башка бир оору болсок, эми мен башка мамлекеттерде болдум. Ал жерде дары-дармекти рецепт менен гана берет да. Биздин Кыргызстанда ар кандай дарыны рецепти жок эле бере берет да. Биздин адамдарыбыз аптекага байланып калдык. Ушуну
ар бир адам өзү огородунда эле ошол жанында эле бутунун астында эле өскөн дары чөптөрдү өздөштүрүп алса, аптекага бармак эмес. Мен бир эмес мындай 2 китеп чыгардым, дарысыз дарылануу деген. Ушул китепте өзүнүн эле огородунда өскөн чөптөр, кайсы ооруга дары, оорунун алдын алыш үчүн канчадан ичиш керек, кайсы мезгилде териш керек, кимдер ичпеш керек, мен кенен жазганмын бул китепте. Дары чөптөр менен айыкса болот. Азыркы медицина өнүккөнгө чейин биздин кыргыз эли көчмөн эл келген, медицина болгон эмес, таблетка болгон эмес. Илгертен ошо дары чөптөр менен дарыланып келген, дары чөп менен дарыланса болот. Анан азыр оорулар аябай эле жашарып атат деп көп айтып атабыз. Ошонун катарында өтө эле жашарып аткан инсульт алгандар дагы аябай көп болуп атат да. 20 жаштагы балдардын да инсульт алып калганын көрүп атабыз. Буларга эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Азыркы оорунун жашарып бараткандыгына мен иммунитеттин түшүп кеткендигин айтамын да. Өзүбүздүн табигый тамактардан алыстап, жанагы магазиндерде дейли, же болбосо приправалар сатылат, же болбосо соустар, же жаш балдарга жанагы магазиндерде саткан тамак аштар, ошолордун баары иммунитетти түшүрөт. Анан кийин 1 жаштан дебейин ошо төрөт үйүнөн келгенде эле ошол баланы таблетка, дары-дармек кошо ээрчип келет да. Дары-дармек, антибиотиктер, таблеткалар бүт иммунитетти түшүрөт. Адам баласына сырттан келген ооруга организм күрөшө албай калат. Бул бир. Экинчиден, биздин азыркы жаштар кыймылсыз болуп жашап жатышат. Ал деген эмне? Кетмен чаппайт, орого урбойт, залдарга барып көнүгүүлөр жасашпайт, жөн эле жеп, ичип коюп эле жүрөт. Бул бир. Экинчиден, канды коюлта турган, организмге зыяндуу тамак аштарды көп жешет. Ошон үчүн жанагы өзүң айтып өткөн инсульттар, инфаркттар, же болбосо мага келишет, төрөлгөндөн жаралар басып кеткен балдар бар, же болбосо ошо жаштайынан кант диабетине чалыккандар бар. Булар табигый жашоодон алыстап кеткендер ооруга учурашат. Ошондой эле жашарып аткан оорулардын бири бул эркектерге мүнөздүү болгон простатит, ошол алсыздык дагы аябай көбөйүп атат. Барып биздеги баягы 60-70 деген аттар коюлбай калат окшойт. Ооба. Бүгүнкү күндөгү эң мындай көйгөйлүү маселелердин бири да. Мурда мындан 15-20 жыл мурда мага бул эркектердин бел кубатынын алсыздыгы боюнча 60-70 жаштагы эркектер кайрылса, азыр үйлөнө элек балдар кайрылат да. Атам, апам үйлөн деп атат. Мен сизге имандай сырымды айтайын, менде эч нерсе жок, нөл дешет да. Ошону келишеби жаш балдар да? Үйлөнө турган балдар да келишет. Үйлөнгөндө да келет. 1 айда бир да менде эч кандай аракет жок дешет. Булар жана эле айтып кеттим, кайталап кеттим. Туура эмес тамактануудан бир себеп. Экинчи бир себеби, жаш балдарды биз памперс менен багып атабыз. Памперстин зыяндуулугу эркек балдарга дагы, кыздарга дагы зыян, тукумсуздук алып келет. Мында сырткары дагы азыркы жаштарыбыз сабырдуу, чыдамдуу эмес. Медицинанын тили менен айтканда нервный болуп калган да. Нервиштетишет. Ушул дагы таасир этет. Негизи табигый тамактарды жеш керек, анан кийин туура жашоо образын жашаш керек. Айрыкча балдардын иммунитети түшүп кеткенден ушундай ооруга алып келет акырында. Анын эже ошол кайрылып аткан балдарды кайра калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Ар кандай ооруну бергенде Кудайым шифасын кошуп берет. Демек аларга шифасы бар. Кайрылышсын, жардам беремин.
негизи жаратылыш менен бирге болгон болсо эч кандай ооруга учурабайт. Анан дагы оору дейбизби же кандай атайбыз, бул ар бир аялдын башына келе турган климакс деген нерсе бар. Аны дагы 5 жылдап, 10 жылдап азабын тарттым дегенди укканда эле аны кантип кечире кылыш керек, кантип оорубай өткөрүш керек деп ойлоно баштайт экенсиң. Ошондой ойлорго да кеңешиңизди бере кетсеңиз, кандай чөп дарыларды колдонуп жүрүш керек? Азыркы мезгилде аптекада көптөгөн дары таблеткалар бар экен, ушул боюнча. Ал эми бул зыян, ашказанга зыян, боорго, бөйрөккө зыян. Эң эле жөнөкөй жолу ошол климакска учураган аялдар эгерде мындай кызып бараткан болсо, анда метрода болобу, автобуста болобу, кайсыл жерде болбосун, ошо кызып баратканда колду жогору көтөрүш керек. Бир азга көтөрүп турса, ысыган кандын агымы ылдый кетет, бутка карап кетет да. Бул биринчи ыкма. Экинчи бир ыкмасы мындай пакетти алабыз, 2 кабат кылабыз дагы. Ушуга бир жарым литрдей сууну куябыз. Сууну куюп туруп, анан асты жалпак болуп калат мынтип, тарелкага салып, морозильникке салып коебуз. Муздагандан кийин ошо климакс болгон аял кыйналып атканда алып туруп бир күндө 3 жолу же 5 жолу жасаса болот. Ушуну көнүгүүнү эмгекке коет, 9га чейин эсептейт. Андан жүрөккө коет, 9га чейин эсептейт. Анан 2 буттун таманына коет. Ушуну бир жасаганда 3 жолу кайталап койсо болот. Ушул көнүгүүлөрдү 2 көнүгүүнү аткарса жеңил өтөт. Практикада бул колдонду. Көп аялдар мага рахматын айтышты. Мындан сырткары мен дайыма айтып келем, уй беденин гүлү жана жалбырагы дегенде. Уй беденин гүлү жана жалбырагын чай катары демдеп иче бериш керек. 1 литрдик термоска 15 таананы салып демдеп 1 сааттан кийин иче берсе болот. Анда сырткары дагы аптекада сатылат койчу баштык, пастушая сумка деп. Аны кандай ичиш коробканын сыртына жазылган. Ушул 2 чөптү ичип, ушул 2 көнүгүүнү жасап жүрсө, климакстан оңой кутулат. Кечирээк келтире турганда жолу барбы? Мисалы ушул уй беденин гүлү жана жалбырагын ичиш керек. Анан кийин эмени алтын тамыр деген чөп бар. Алтын тамырды дарыгерге кайрылып туруп дозасын анықтатып алыш керек. Анан кадимки эле жанагы мен айткан чөптү ичиш керек. Пастушая сумка деген, койчу баштык деген ушул чөптөр аялдар үчүн аябай жакшы дары өсүмдүктөр. Климакс болуп атканда ошо ысыган эле да, ошол эле кыйнайт адамды, же башка да оорулар козгойт, ооруларды козгойт. Бул инсультка чейин алып барат, диабетке чейин алып барат, мындай калтыраганга чейин алып барат, көптөгөн ооруларга алып келиши мүмкүн да. Климакстан кыйналгандан аялдар көп ооруга учурайт. Давление деген кан басымы жогору болгон ооруларга алып келет. Ушулар болбос үчүн жана мен айткан 2 көнүгүүнү, мен айткан 2 чөптү ичип жүрсө, жеңил өтөт. Анан дагы бул Москвада ар бир экинчи мекендешибизден угам, өзүм дагы ошонун башыман өтүп келатат, 2 тизе эле ооруй берет. Эмнеге муундар ооруй берет? Бул Орусиянын суугунанбы же бул Кыргызстанда деле ушундай кездешеби? Муун оорулар аябай көп да азыр. Муун ооруларга мындай жөнөкөй эле бир түшүндүрсөм, 2 сөөктүн ортосунда кемирчек бириктирип турат. Муун каптын ортосунда суу болот. Анан мигранттарда көбүнчө тикеден тике туруп иштөө, же болбосо отуруп иштөө көп учурайт да. Муун жакшы кыймылдабайт. Бул бир. Экинчиден биз өзүбүз кургак климатта жашап үйрөнгөнбүз. Биз үчүн Москванын аба ырайы нымдуу, мээлүүн деп коебуз. Климат өзгөргөндө дагы муундарыбыз ооруйт сөзсүз. Албетте мен акчанын аркасынан эле жүрө бербестен, жай саратан мезгилде Кыргызстанга барып, ден соолукту чыңдап келген жакшы. Же болбосо барганга мүмкүнчүлүк болбосо, көнүгүүлөрдү жасаган жакшы. Анан албетте келин кыздар
эне болот, өздөрүн жылуу алып жүргөн ден соолукка пайдалуу. Жаш балдарды ушул үй элдик ыкма менен кантип иммунитетин көтөрүп турсак болот үй шартында? Жаш балдарды мен ушул жерде бир пайдаланып айтып өтүп кетейинчи. Көбүнчө эле жаңы төрөдүм, 1 ай болду, 2 ай, 3 ай болду, 6 ай болду, ичи айыбай ооруп атат дейт да. Биз бала төрөгөн мезгилде баланы жылуу чөргөчү элек да, чөргөп ичини байлап. Мен 5 бала чоңойттум, же болбосо мен билгендерден эч бир ичи ооруганын көргөн эмеспиз да. Азыр төрөт үйүнөн эле мындай жемпир шымын кийип келет да, анан памперс алмаштырып атып, ичини шамалдатып алышат. Эң биринчиден ичини жылуу байлап коюш керек, бул бир. Экинчиден эненин сүтү. Эненин сүтү иммунитетти жакшы көтөрөт. Эрикпей, зерикпей саатында эмизиш керек. Анан кошумча тамактарды бергенде дагы кошумча аптекадагы тамактар эмес, өзүбүздүн эле улуттук тамак аштардан бир кашык жедире жүрүш керек. Буларды анан кийин эми зыяны жок витаминдер бар, ошолорду бериш керек. Анан күнгө алып чыгыш керек, массаж кылдырыш керек. Кыскасы көп нерсе керек да балдардын иммунитетин өйдө көтөрүш үчүн. Анан дагы сизге бул мигрант Москвада жүргөн мекендештер келип, маектешип кетип атат, ошолорду көрүп, эмнелер сизди кубантып атат, эмне кайгыртты, эмне сыймыктандыңызбы, жаларды көрүп аял сезим болду, кандай болуп атат? Мына бир жума болуп калды келгениме. Көптөгөн мигранттар келди. Маектешип, сүйлөшүп отуруп, жетишкен ийгиликтерине ушул жерден гражданство алып, квартираларды алышып, чоң машиналарды алышып, балдары студент болуп, аябай жакшы бир ийгиликтерге жетишкенине кубандым. Анан ушул эле жерде иштеп жүрүп, айылга үй салып, шаардан үй алдым, балдарымды окутутам дегендерге буга да кубандым. Анан эми дагы мени мындай өкүндүргөнү, өзү бул жакта аял бала чакасы айылда, же өзү бул жакта күйөөсү балдары менен айылда, же экөөбүз тең бул жакта балдары таята тайэне чоң энеде, ушундай болгондор өкүндүрдү мени. Майла жок, замандын агымы менен жашайбыз. Ошондой болгон жакта деле үй бүлө менен толук бирге болгону жакшы болот да. Анан эми дагы бир айтарым, адам айылында түзүк болсо, мигрант болгондо деле түзүк болот да. Адам айылында бузук болсо, бул жака келип да бузук болот. Мен айтайын ушу. Ичкендер, же болбосо бирөөнүн үй бүлөсүн бузгандар, алар өздөрү туура эмес кадамдарга барганлыгын ойлонуш керек. Беш кол барабар эмес. Адамдын арасында ар кандайлары бар. Алар азчылык болсо деймин, мигранттарга кубанганымдан дагы анан мындай боор ачыган сезими меники көп болду. Себеби ата-энесинен алыс жүрөт, мекенинен алыс жүрөт. Канчалык капчыгында акча болбосун, мекенге болгон сагынычы көзүнөн, жүзүнөн байкалып турат да, эже Кыргызстандан келдиңизби дегенде эле мекени сагыныптыр деп коем да мен. Аман эсен барышсын үйлөрүнө, бала чакасы аман болсун, эл журт аман болсун. Ошол эми тапкандары жакшылыкка буйруп насип кылсын, оорубасын, ден соолуктары бекем болсун. Кесибиңизге байланыштуу ар кайсы муундун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, пикир алышып жүрөсүз да. Анан мурунку муундун менен азыркы муундун айырмасы, мурунку муундун туура жактары кайсы эле, азыркы муундун туура жагы кайсы, туура эмес жагы кайсы болуп атат, эмнени байкайсыз? Мен пайгамбар жашынан өтүп калдым. Улуу муундагы адамдар биз сабырдуу, чыдамдуу, көтөрүмдүү элек да. Азыр жаштар анчалык сабырдуу эмес, чыдамдуу да эмес. А бирок
биздин муунубуздагы эркек жолдошторубуз дейминби, тең туштарыбыз дейминби, ичкиликти көп ичет эле. Аны моюнга алыш керек. Азыркы жаштар мени кубанткан жери жума күндөрү мечиттерге барышат. Мен бир ушунча болду, бир жума болду, мигранттарды көрдүм көчөдө, же болбосо Кыргызстанда жүрөм. Мас болуп жүргөн жашты көрбөйм да, мен ушул жагынан аябай мындай кубанамын да, демек биздин өлкө өнүгөт, жаштарыбыз жакшы деп. Мен кубанган, мени сүйүндүргөн жагы ушул. Анан жаштардын билимге умтулганы, келечекти көрө билгени, булардын күргөзөрү кенен. Мен жаштарга ишенем, келечек жаштардын колунда. Менин муунумдагы адамдардын жаштыгына караганда азыркы жаштарга мен кубанамын, сүйүнөмүн. Көп ийгиликтерге жетишти. Биз эми союз мезгилде жашаганбыз, көп нерсеге чектөө бар эле да. Азыркы жаштарга чектөө жок, келечек алдыда, көп нерсеге жетишсе болот. Мен ийгилик каалайм жаштарга. Кече да бир постуңузду окуп калдым. Өзүм үчүн жашабай көп убакыт өткөрүп жибериптирмин деп, анан өзү үчүн жашоо деген жөнүндө айтып берсеңиз. Азыр биздин коучтардагы көп темаларды ушул боюнча өтүп атышат. Өзү үчүн жашаш керек адам деген, өзү үчүн жашоо кандай болот экен? Мага көрүнгөнү келет да. Кагаз анализтерин карасам таза, тамырын кармасам ден соолугу таза. Ал адамдын ички жан дүйнөсү ооруган болот да. Анан мен айтам да, жакында эле ошол Facebookка пост жаздым. Ата-эненин, бир туугандардын, жора жолдоштун, кайын топтун, жолдошумдун, балдарымдын баарынын көңүлүн табамын деп жүрүп, өзүмдүн көңүлүмдү каякта калганын таппай калганмын да. Анан ошол алдыма келген адамдарга да айтам да, өзүң үчүн жашагын, өзүңдү кадырлагын, өзүңдү барктагын десем, кээ бирөөлөр кымбат кийим кийип, кымбат кафелерге барып, курортторго эс алып, жок, бул деген физикалык денени багуу, денесин багат. Өзүнү кадырлоо деген ички жан дүйнөгө үңүлүш керек да, ички жан дүйнөнү оорутпаш керек, ички жан дүйнөнү тебелеп тепсеттирбеш керек бирөөгө. Бизде ушунда эки түшүнүктө түшүнүшөт да, бирөө түшүнөт. Демек, мен өзүмдү жакшы көрүшүм керек. Эгоисттик пайда болуп калат да, кээ бир түшүнбөгөн адамдаргачы. Башканы эмес, мен өзүмдү жакшы көрүшүм керек. Жок. Адам өзүн кантип жакшы көрөт? Жакшы көрүүнүн биринчи тепкичи, сени ким капа кылды, ошонун баарын кечирип салыш керек. Албетте кечирим бериш кыйын, бирок өзүңдүн узак жашооң үчүн, өзүңдүн бактылуу жашооң үчүн сени ким капа кылса ошону кечирип салыш керек. Кечириш керек. Кечирбесең да кечиришиң керек. Керек болсо кечирим сураш керек. Мен ушундай кылып койдум, ошондо мени кечирип кой депчи. Бизде өзүмчүлдүк, текеберчилик күчтүү болот дагы, кечирим сурашпайт. Мына оорунун келип чыгыш себеби ушул жерде да. Мен дагы эле кечирбейм дечи элем, менчи кечирбейм, мен ушундай кылса, мен эмне үчүн кечирет экенмин депчи. Бул илим боюнча мен көп окудум. Россиядагы ЭНИО инженерия академиясын бүтүрдүм. Ошол академияны бүткөндөн кийин мен туура эмес өткөргөн жашоома мен өкүндүм. Болор болбоско капа болуп, болор болбос адамдарга таарынып жүрүп, өмүрүмдү өткөргөнүмө өкүндүм чын эле. Мындай өзүм таап, мени капа кылгандарды кечирип жашап калганыма 10 жылдан ашты. Мен ошо 10 жылдан ашуун убактан бери жакта мен өз жашоомду жашап атам деп ойлойм да. Эч кимге капа болбойм. Мага бирөө бир нерсе деп акарат келтирсе деле, эми Facebook'та деле акарат келтиришет, жөн деле айтышат. Аларга мен боорум ачыйт. Мурда капа болсом, мен азыр аларга боорум ачыйт да, ушуну туура эмес сүйлөп койду деп. Өзүн өзү табуу бул. Өзүн өзү тапкандан кийин өзүн өзү кадырлоо, сыйлоо. Бул деген кийим кийип, же болбосо машина айдап, же жакшы тамак жеш эмес.
ички жан дүйнөнү байытуу керек да. Мен мисалы үчүн эң биринчи ички таш пүнү сүйөмүн. Ошону капа кылганга жол бербеймин. Тыңшаймын, ал эмне деп атат. Өзүм менен өзүм макулдашам, анан кийин иш кылам. Өзүм үчүн жашайм дегенде мындай эгоизмди жок кылыш керек бул жерде. Өзүңдү өзүң кадырлап, сыйлап, урматташың керек. Өзүңдүн чечимиңди башка бирөөгө таңуулабаш керек. Бул деген сөз жаныңдагы жашагандарга зыян бербестен туруп жашаш керек. Анан эч качан ата энени, бир тууганды, жора жолдошторду, же болбосо өмүрлүк жарды эч качан өзгөртө албайбыз. Өзүбүз жакшы жакка өзгөргөндө башкалар бизди карап туруп өзгөрөт дагы. Биз өзүбүздү өзүбүз сыйласак, башка бирөөнү сыйлайбыз. Башка бирөө сага кылган мамилеси ал сенин мамилеңдин чагылдырышы. Сен эмнени берсең, ошону аласың. Мен дайым айтамын да ошол сөздүчү. Бирөөгө кылган жакшылык, жамандык ишиң өзүңө сөз кайтып келет депчи. Сен жакшы болсоң, сага жакшы мамиле кылышат. Сен жаман болсоң, сага жаман мамиле кылышат. Мындай суроо пайда болуп калышы мүмкүн да. Мен жакшы эле мамиле кылып атпаймынбы? Наркадан мага жаман мамиле кылып атпайбы депчи. Эгерде сен аны жаман деп кабыл алсаң, түшүнсөң, аны ошол жаман боюнча кабыл алгандагы ага жакшы мамиле жасай бер. Кайсы бир күнү ал оң жагына оңолот. Анан албетте биз коомдо адамдар менен жашагандан кийин өзүбүздү эгоизмдикке, текеберчиликке берилтирбестен туруп, чогуу жашаган адамдар менен бирге жакшы бир таттуу мамиледе болгонубуз жакшы. Анан эч кимге таарынбай жашап калдым 10 жылдан бери деп едиңиз. Бул эч кимге таарынбай жашаган жеңил болот бекен? Ар кимге таарынып жашаганга караганда. Мындайда мен азыр айттым го, бир 10 жылдан ашып калды депчи. Мурда таарынып жашаганда негедир бир таштай оор элем да менчи. Аябай мындай оор жүк көтөрүп, анан бирөөдөн күмөн санап, мен ушундай деп атса керек деп, уктаган уйкуңду эле канбай, жеген тамагыңды эле бир даамын татпай, өзүңдү өзүң таап алгандан кийин мындай жылың эмес, ай күнүң эмес, саатың эмес, ар бир секундтан жашоонун ар бир секунду дем алууң бир таттуудай, шириндей, анан ички сезимиңде, ички туюмуңда эч бир кара нерсе жоктой жеп жеңил жүрөсүң да. Ушундай жүргөнүңдө дагы бирөө акарат сөз айткан болсо, кабыл алынбай калат экен да бул жакачы. Мына бүгүн эртең менен эле бир номер чалды мага, жазды WhatsApp'тан. Кечээки мен которгон акчаны кайра которуп коюңуз. Мени алдап ушундай акчаны аласызбы деди. Анан мен кече иштеген жокмун да. Кече мен жумуш аткарган жокмун. Качан бердиң? Сен кече бердим деди. Жалганчылык ушундан да. Ушундай адамдар да чыгат да, мындай номериңди таап алып, эрмек кылып, афиристенип. Анан айттым, берген жериңе кел дедим, номерин жаздым. Анан звонок кылсам албады. Бул деген адамга мен эгерде мурда болгон болсо капа болот элем да. Азыр ушул адамга боорум ачыды. Бул адам кайсы бир күнү өзүнүн машинанын астына таштайт. Кайсы бир күнү терезеден секирет. Кайсы бир күнү уу жутуп алат да. Себеби ички жан дүйнөсү оорукчан. Адам баласынын өпкө боор, бөйрөк, жүрөгү, колу, буту оорубайт. Адам баласынын ички жан дүйнөсү ооруйт. Ички жан дүйнө ооруганда андан кийин органдар ооруйт да. Биз ички жан дүйнөбүздү таза кылсак, ниетибиз өзүбүзгө жолдош болот дейт го. Ниет таза болсо, ден соолугубуз таза болот да. Мен мындай бирөөлөргө таарынган адамдарга суктана берет болчумун да. Мен эмнеге таарынбай, таарына албайм же өзүмө болгон мындай баам төмөн окшойт депчи. Демек мен туура эле кылып турбайм. Туура эле кыласың, туура эле кыласың. Демек ички жан дүйнөң таза. Бул магнитке окшош да, бирөөгө таарындыңбы, сактап калдыңбы, кийинки таарынычты да тартып алат. Андан кийинки таарынычты да тартып алат да. Эгер ички жан дүйнө таза болсо, аларды тартып албайт, таза болот ички жан дүйнө. Анда өзүңүзгө эркин микрофон берели, айтар сөзүңүз. Урматтуу элим,
жашоо бир келет. Мурда мен 20 жашымда 60 жаштагылар десе оху дече элем да. Мына эми 40-60ка чыктык, артты карасак бир күнчөлүк көрүнбөйт экен, өмүр кыска. Жашоону жаркырата жашаңыздар, ден соолукту караңыздар. Бири-бирибизди сыйлайлы, урматтайлы. Жаштар ата-энени урматтайлы, ата-эне жаштарды түшүнүшөлү, бири-бирибизди колдойлу. Эч качан оорубаңыздар. Мен сиздерге узун өмүр каалаймын, бекем ден соолук каалаймын. Даражаңыздарды Кудайым бийик кылсын, өмүрүңүздөрдү узун кылсын. Эки дүйнө мен сиздерге бактылуулук каалаймын. Турсунай сиңдим, сага да рахмат. Ушул эже Москвага келип калыптыр деп келип, менден интервью алып, кыргыз элиме жарыя кылып атканыңарга, экөөбүздүн маегибиз кимдир бирөөгө жардамы тиет деген ойдомун. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Бул эжек китебиңизде алып ушу дарылардын баары бар ушу жерде? Дары чөптөрдүн. Ушуну алып эле пайдалана берсек болобу же? Бир көрүнүп алышыбыз керекпи? Жок, профилактика үчүн болот. Муну ооруган адамдар сөзсүз дарыгерге кайрылып, дозасын аныктап берем да. Бул жерде мен профилактика үчүн гана жазганмын да. Ооруган адамдарга дозасы өзгөртүлөт.